Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Багери таттоолары. Меники иштебейт атат, сеникине карачы. Бүгүн кимис тартат кene? Акыркы жаңылыктар кандай болду? Акыркы жаңылыктардан менде азыр МЧСтен СМС келди. Байке деп Ташкентте кыргызча сүйлөсө жаман башка чыгат. Бул жердин кесесиңер. Ошол тойдо бир адашып калган сөзүңүз чыгып кетти да. Ошондон кийинки сиздин реакцияңыз кандай болду? Жаман апасын суроолор кимде? Садык менен көп жүргөмүн, жаштыгыбыздан көп ойногонбуз, ошондуктан Калыбек. Билбейм, эртең менин колумдан өсүп чыккан балдар өзүнчө бир долбоор ачса, мен деле буягында кичине бир тааныштык нерсе болушу мүмкүн да, эгер. Ташкентте бир 3 жыл окуп жүргөндөй эле жүрөдү да. Буяка басып. Бул сапат эмес, бул пахта. Саат 3-кө деди беле. Меники иштебейт атат, сеникине карачы. Бүгүн кимис тартат кene? 3кө деген өз жылга. Шергазы! Шергазы! 3кө айт оны жок турган. Шөра. Каршы, мен аз чалам. Ушудемби? Эмне жоксун үйдө? Ушудем кичине подписчигин көбөйүп калса. Инстаграмда подписчик көйгөн сайын бир аз кечигип туруп. Кечиги. Тамашалай эсем кыргызчада мен Кадыр эке өз убагында баштап койсо мына биз кыргыз болбой калабыз. Када салты сактадым. Бул сизге тиешелүү эле. Тамаша, айтып атсам, телефон байланышуулар көп болот. Кандай жакшы келип алдыңыздарбы? Биринчи учурашуулары, эсоптор жакшы. Жакшысыңарбы? Катайсыздар ушундай. Энден кийин студияга чакырып отуруп. Кудай тынчылык берсин. Чайлан. О, сонун го чай. Баштар эми баштадык. бар сонун. Даярбыз ооба. Ай, саламатсыздарбы урматтуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр, 7 канал жана Share Channel YouTube каналы Coffee Time көрсөтүүсү бүгүн бир аз мындай кызыктуу анан юмор аралашкан эфир болот десем мен толугу менен ишенем. Себеп дегенде тамашоо 6-сезондун чемпиондору, көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунун автору болуп турат жана ошондой эле белгилүү тамашоочу. Куш келипсиздер. Кадыр Жарматов бүгүн бизде конокто жана ошондой эле Икрам Юлдашев атайын алыстан келди. Атайын Турциядан чакырдык. Ушул эфирге деп жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы, шүгүр атырым. Акыркы жаңылыктар кандай болду? Кадыр эке. Негизинен үй бүлө тынч. Кудайга шүгүр. Анда шоу бизнесте жаңылыктар. Кече жакын эле Ташкентке барып келдик. Ташкентке барып келдиңиздер. Ошол тууралуу кеп калчы. Кандай барып келдиңиздер? Акыркы жаңылыктардан менде азыр МЧСтен СМС келди. 16-17 катуу жамыр жаайт экен. Жамыр жаайт. Жакшы жаңылыгыңыз бар экен. Ташкентке жакшы барып келдик, Жакшы. МЧСти иштеп атасызбы? Жок, СМС келип алдыбы? Жакшы. МЧС буну ишке албайт. Ишке албайт. Тескерисинче десеңиз. Тамаша. Чынын айтканда, Ташкент кандай тосуп алды сиздерди? Кыргызстан Республикасы Ош шahri terma jamoasi. Marhamat. Osh shahri terma jamoasi. Ташкент негизинен мындай күткөн эмеспиз да. Ушунчалык жакшы тосулат деп күткөн эмеспиз. Чындыгында Ташкенттин калкы ушундай меймандос болот экен. Чынында? Чынында. Моюнга алыш керек. Анан маданияты бийик калк болот экен. Эгер сахнада жакшы чыксаң, жакшы колдойт экен. Кыргыз көрөрмандар бардыбы? Жалаң эле Бар эле. Ферганадан келген бар. Ферганалык кыргыздар бар экен, анчаны кыргыздар бар экен. Ошо эмеде Ташкентте студент болуп окушат экен. Кээ-биркилер ошол биз менен чогуу ойношуп атты, кээ-бирки балдарчы. жардам берип турду, Жок, командаларда ойношту. Биздин атаандаш катары. Анан келип эле мен дагы ушундай байке деп Ташкентте кыргызча сүйлөсө жаман башка чыгат экен. Байке, мен ушул жакта студентмин деп мындай акцент башкача, но бирок кыргызча сүйлөп атышты. Аракет кылып. Кандай команданын аты менен чыгып атасыздар? Ош курама командасы болуп эле. Ош деп эле, Кыргызстан Ош курама командасы. Эмне үчүн сиз өзүңүз барсыз, анан ноунеймден биз эч кимди көрө алган жокпуз сизден башка? Икрам. Экөөңүздөн башка. Ооба. Себеп алар бизнесмен элекпи? Чындыгында Эмил бургерлерин ачып, ошол убактарда кол бошобой калды. Мурат өзүнүн жумуштары менен. Анан эми балдар чоңойду, өстү дегенде, мурундай биз ушул команда барышыбыз керек. Анан силер кошулуп барышыңар керек деген нерсе жок. Себеп Кудайга шүгүр артыбыздан универсал чыгып келди. Вашингтон оригиналдары уже бышып келатат аяктан. Курама команда болгондон кийин каалоочулар ким барат Ташкентке?
кабылышлар болсо кеттик деп эле группага жаздык. Анан убактысын бөлүп даярданганы келгендер бар да. даярданып барышты. Анан даярдыкка келбегендер бара албады. Жакшы. Ийгилик кылабыз. Анда сентябрда буюрса бизди жакшы жаңылык күтөт экен да. Кудай буйрса, Кудай буйрса. Сиздеги жашыңыз деле экен, үй бүлөлүк абалыңыз деле экен, ошол тууралуу айтып өтпөйсүзбү кыскача? Кайсыл жерден болосуз, кайсы жылы туулгансыз, туулсаңыз эмне үчүн, эмне себептен? Ошол сыяктуу. 1988 жылы 25 февралда төрөлгөнмүн. Эмне себептен экенин эми билбейм, ону аты энем билет. Аты энем себеп болуп. Кызды болоюн дешкенби, же уулду болоюн дешкенби, же жөлүнөй салайын дешкенби деп коет. Бул жердин кесесиңер. 31-ге чыктым, 32-ге кетип атам буюрса. 3 баланын атасымын, бир уул 2 кызым бар. Кудай буюрса, жакын күндөрдө бир 4-5 күндө 4-нчү перзенттүү болобуз деп күтүп атабыз азыр. Жакын арада. Жакын арада. Жакшы сүйүнүчтүү кабар бар экен алда бизде дагы. Ноокаттын кулунумун өзү негизи. Ноокаттын Көкжар айыл өкмөтү Бурбаш айылынан болот. Жакшы. Сиз өзүңүз танытып өтсөңүз. Ма энди ушу зулдар дебейсизби? Мен деле 1988 жыл 21-июнда ушул алдын 21-inde менде 2 балам бар, чоңго кыз, кичинеси уул. Биздики да 3-үчүсү жолдо, Кудай буюрса. Бияктыкы 3-4 күн болсо, биздики ушу 2 жума 1 айдан кийин расчет жоголганбыз, просто бияктын аракети күчтөп кетти. Кимдир бир айт. Мен кара сүүскимин, кара суунун кулунумун. Кара суудан болосуз? Кара суудан болом. Кара суу кандай жакшы? Жакшы, тынч. Кара суу менен ноокат чогуу жеткесиздер да. Мен кара суу жүрбөсө ноокат жүрө албайт го деп. Эмне Турцияга кетип калып атасыз? Мен Турцияга кеткен себеби мен үйлөнөрдөн мурун баягы сүйлөшүп жүргөндө тойдон кийин мындай деген водалар берет го эки киши. Ошондо аягына чейин уктабыз буюрса колдон келсе деп сөздөн тилден кетип калган учурубуз болгон да. Анан жубайым, жубайым бул Ошто бүткөндөн кийин Турцияга магистратурага өтүп калды да. Экзаменден өтүп калып, анан аягына чейин чыдаш керек болуп, ушул жакта магистратураны бүтүп келгенбиз. 4 жылдай ушундай ушакта болуп калдык. Жакшы азаматсыз. Үй бүлөлүк шартка байланыштуу жүрүп келди. Анан шаарга ноокаттыктар батырбай койдук, кара султарды кетишти. Кет жака иштегенде. Эми азыр батыр алып жүрөсүз өзүңүздүн жаныңызда. Эми бору зор атат. Байкуштарга күн бербесек болбой калды. Ошо күн бербесеңиздер, күндү көп берип койгон окшойсуздар. Күн пешенесине көп тийип калган. Көп тийип калган окшойт. Чачка зыян келип. Эми бир эле суроо берем, экөөңүздөр эле тең. Бирок кезеги менен биринчиси жооп бересиз. Толугу менен бүткөндөн кийин анан сизге өтөлү. Бирок бат-баттан бирөөсү тандоо болот, экинчиси өзүңүз оюңуздан чыгарып бересиз. Тандоо. Кофе же чай? Чай. Чай, ош же ноокат? Ош. Аман Ибраев же Эрмек Нурбаев? Экөө тең. Бирөөсүн айтпайсызбы? Нурбаев. Нурбаев. Эмил Токтошов же Мурат Жалиев? Мурат Жалиев. Мурат Жалиев. Көңүлдүү жигиттер же Тамашов? Көңүлдүү жигиттер. Көңүлдүү жигиттер. Садык же Калыбек? Садык. Жаман апасын суроолор кимден келди? Аягы болуп чыгат билбейм. Эми жакшыраак. Аш же самса? Самса. Икром же Тамашодогу ужастын образы? Икром. Икром. Кийинкиси. Бул өзүңүз жооп берсеңиз болот. Сүйүктүү тамагыңыз? Лагман. Лагман. Жактырган унааңыз? Мен ар кайсы жерде айтам, ушу бузулбаса болду. Бузулбаса болду. Жубайыңыздын мыкты сапаты сиз жактырган? Жөнөкөйлүк. Жөнөкөйлүк. Сиз сүйүү уккан чыгарма? Акыркы чыгарма Улам Осмоновдун бир баягы эски ырды жаңылап чыгарган экен, ошолорду угуп атам. Бирок кайсы экенин атын билбейсиз. Аты телефонда турат да. Бирок айтып берем. Кайра көргүңүз келген кино? Троя. Троя. Тойдогу ставкаңыз? Секрет. Секрет. Көтөргөн телефонуңуздун маркасы? Samsung SMH. SMH. Кайсыл жерден кийинесиз? Магазин, дүкөн. Тамашаламай жок үйдөн кийинем деп. Жок, эме туш келген жерден кийинем. Көбүнесе. Бутик көп шаардачы. Бутик көп, тандабайсыз. Тандабайм. Мыкты. Жакшы алып калар. Жакшы алып бересиз, жакшы. Ушул суроолорду эми сизге берип көрөлү. Даярсызбы? Кофе же чай? Чай. Ош же кара суу? Кара суу жугуш да, ош. Кайсы бири? Ош. Жакшы. Аман Ибраев же Эрмек Нурбаев? Сиз ким айтасыз? Нурбаев. Аман Ибраев. Аман Ибраев. Эмил Токтошов же Мурат Жалиев? Кимди айтасыз? Мурат айттым, сен. Эмил Токтошов. Көңүлдүү жигиттер же Тамашов? Эсептешмей. Comedy Club деп улайбы. Эсептешмей жокпу, Тамашов. Тамашов. Садык же Калыбек? Кайсы бири? Садык менен көп жүргөмүн. Жаштыгыбыздан көп ойногонбуз, ошондуктан Калыбек. Аш же самса?
Самса. Самса. Икром же тамашоодо ужастын образы. Өзүм эле. Өзүңүз эле сүйүктүү тамагыңыз, Майда манты. майда манты, жактырган унаңыз. Чатыргандан Toyota Avensis. Таята бетсиз. Жубайыңызды мыкты сапаты. Сиз жактырган. Кеч барсам унчукпайт. Чукпайт. Каяктан келдиң деген суроо Андай суроолор болот. жок. Сиз сүйүп уккан чыгарма. Ильяс Кудретовдун баягы жаман кыз деген ыры. Кайра көргүңүз келген кино? Аватар. Аватар, тойдогу ставкаңыз. Секретпи? Секрет. Секреткен. Бензиндин баасы канча? 40 сом деп уктум. 40 сом деп уктуңуз, э? Картошканын баасы канча? Мен сурап коечу. 20 сом. Жаңысы 25 сом. Базарда мы оптойдан алсам 15 сом. Жаман билебиз биз мындай нерселерди. Үй бүлөлүү жигиттер, э? Сладости багери тартуулайт. Сиз таттуу жакшы көрөсүзбү? Жана дагы жегиңиз келеби? Сладости багери фирмалык магазиндеринен торт сатып алып, таттууларды каалашыңча же. Эме бир кадырга бир ушактарды десек болобу же чынбы жалган билбейм. Ошону өзүңүздөн сурайын деп калдым да. Көңүлдүү жигиттерди ачам деп бир аз тамашалап Элмек Турбаев менен капалашып калдык да. Ошол чынбы? Жок. Таарынычтар болду. Эми Себеби экөөнүн форматы бир эле да. Мындай карап турсаңчы, мен эми Ошто баары эле айтып атат. Көңүлдүү жигиттердин көрөрманы көбөйүп кетти депчи. Анын үстүнө сиз тамашага да урбай койдуңуз. ооба, өзү негизи мындай. Башында ачып атканда Эремек байкеден уруксат алгам. Экөөбүз олтуруп жарым финал ошого келгенде жакшы маек деп, пландарымды айтып ушинткем. Анан тамашага барбай калганын себеби баягы башы экиге бөлүнүп, же бияка идея кылышым келбей, же бияка идея кылышым келбей, ошентип анан Жетише албай, э? жетише албай тамашаны 8 жыл карап бердим. Байке ордума ушу балдар деле бышып калды, ушу бирөөсүнө тапшырып бериңиз. Мен ушу көңүлдүү жигиттер менен кетейин деп эле көңүлдүү жигиттерди алып кеттим азыр. Канчалык деңгээлде чындыгы бар ушу? Бир аз таарынышып калыпты деген. Негиз болгонбу ушундай? Жок, таарынычтык деле эмес, эми билбейм, эртең менин колумнан өсүп чыккан балдар өзүнчө бир долбоор ачса, мен деле буягында кичине бир таарынычтык нерсе болушу мүмкүн да, эгер. Болуп калышы мүмкүн, может жок деле болушу мүмкүн. Анан Эремек байке, мен сага таарындым, капа болдум, анан тияк бияк деген сөздөр болгон жок. Эми просто ойлоп атам, ачып алганыма Эремек байке кичине бир туура эмес ой, бир таарыныч пайда болуп калса керек депчи. Анан ошол Бир аз мамилеси мурдагыдай эмес деп табылабыз да, же бир аз өзүңүз ойлогондо айтып атпайсызбы, мен бир аз таардым, калмакмын эгер депчи. Жок, ошол финалда чындыгында ош филиалдачы көрүшпөдүк деле. Көрүшпөй калдык. Ошол эле, ошол сыяктуу. Көрүшпөй калдык, себеп өзүм баргандан тартындан биринчиден, анан Эремек байке деле мен келдим деп мындай связга чыккан жок. Мурда чалып турчу келген сайынчы. Анан акыркы эме кылганда ошол ойлоп калдым, ошондон кийин бир аз таарынып калган окшойт деп, бирок эми убактынча. Барып мамилеси жакшы болуп кетет буюрса. Убактынча эле, э? Ооба. Командалар кандай карап атат бул нерсеге? Командалар тууралуу эч кандай кабар деле жок. Көңүлдүү жигиттердин командалар тамашаны унутуп калган жокпу? Жок. Оштон чыккан ар бир команда буюрса көңүлдүү жигиттерде да ойнойт, анан Бишкекте тамашада да ойношот да. Өзбекстанга тамашанын атынан барган жоксуңар ошондо? Оштун атынан бардык. Ошто эле, Ош жаштар комитети. жаштар комитети. Себеби алар каржылайт. Жок, ал жакка ушундай барыш керек экен. Өзүбүздүн шаарыбыздын бизди шаар контроль кылып, мамлекет облус. Ошол КВНде мындайча айтканда Өзбекстандын тамашасы КВЗ болуп аталат. Коноклар ва жүзүккөрлөр деп ушундай бир клубда. Аны бир жеке адам ачкан эмес, ал мамлекеттики. Мамлекет ушундай жаштарды ушундай КВН багытында контролдойт. Ол Ташкент шаардык маданият башкармалыгына караштуу ал КВЗчы. Анан ал жерге катышыш үчүн же бир мекеменин атынан, же бир ишкананын атынан, же бир окуу жайдын атынан документальный бир заявка беришиң керек. Жеке частный адам өзү бере албайт. Ошондуктан биз Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитет тарабынан катты жөнөтүп, ошолордун печаты жетекчинин колу менен заявкабыз бергенбиз. Ошонун атынан чыгып калдык. Анан дагы бир эмнедир акыркы күндөрү Муратжалиев менен мындай чогуу жүрчүсүздөр да, анан азыр чогуу жүрбөй калдыңыз. Буга чейин чогуу дуэт болуп иштеп жүрдүк да. Анан
быйылча той чыкпаса дагы, той аз болсо дагы мен өзүмчө бир эме кылып көрөйүн, иштеп көрөйүн деп ошентип экөөбүз ортодо эле эме алганбыз. Ал өзүнчө азыр той алып барып жүрөт, мен өзүмчө бош убакытта ошо көңүлдүү жигиттерге идея кылабыз, же бир инстаграмга вайн тарта коебуз, ошентип эле балдар менен жолугуп калдык. Бирок связь күндө эле каяктасың, чо как телефон аркылуу байланыштып турабыз. Көрүшпөй калдык да. Арамышы каттаган жок, Кудай сактасын. Баары жакшы. Баары жакшы. Дайым ушул Икрам мырза менен чоң жүрүп калдыңыздар да. Икрам мырзанын жакшы сапатын айтып бересизби? Үч жакшы сапатын сизге жаккан. Биринчи сапаты эме. Бул жерде мен жоктой эле сүйлөй бергим кеңири. Шүгүр келтирет. Шүгүр келтирет. Болгонуна шүгүр дейт да. Эч баягындай акча иштей албай атабыз, анан мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деген нерсе жок. Ошо биринчиси ушул сапаты барыга барака. Экинчи сизге жаккан сапаты. Экинчи сапаты жоопкерчилиги бар. Саатынан чыгып эмнеге кел десең, ошого жетип келет. Эң сонун сапаты таштап, жоопкерчилиги бар. Анан үчүнчү сапаты мында эки эле сапат бар экен көрсөтөйүн. жакшы. Сапат жок экен. Үчүнчүсү жанына жүрөт деп коесузбу? Сизчи кандай мыкты сапаттарын айта аласыз? Бул баланын мыкты сапаттары адам менен тез киришип кетет. Тез тил табышат. Тез тил чыгат. Ташкентке барганда ham Ташкентте бир 3 жыл окуп жүргөндө эле жүрөрдү да. Баягы басып, ушунда ушагы жакшы. Анан кийин баягы документальный иштерибизге ачык эле айтыш керек, баягы спонсор караштырганга биринчи кадыр да. Мындай биз сахнада Мурат менен Эмил мындай какатеп күлүп жара берсек, бирок ушакка чейин када турган болот да, жалгыз иш кылат бирокчу. Ушагынан жанында жүргүсү келет да, бирөө жарымды жардам берим деп жүргүн келет. Бул сапат эмес, бул пахта. Жок, пахта эмес. Карасузский пахта болду биягы дейм. Статта сурайт эмеспи? Пахта эксем жакшы жашайынбы же терсемби дегенде. Койсоң. Тамаша. Сапатта уюштурабы? Уюштуруу жагы. Тез уюштуруп коет, бирөө менен тез киришип, ишти убагында сен каалагандай бүтүрөт да. Команданын ишини. Биякта бир күтүп турсаң, эмне болду Кадыр брат десең, ушундай бүттү, болду, давай кет дальше. Ушагы жакшы. Эртең кен деп келбейт да. Кээде тарынышып каласыздарбы? Урушуп кетесиздерби? Кээде тарыныштык болот баягы. Жамда кээде урушуп каласыздарбы? Жок, менден коркот, вообще урушпайбыз биз. Урушпайт, Мелочь сөздөр өтүп калат тамаша иретинде, бирок как тамаша деп. Акыркы убакта вайн көп тартып калдыңыздар да, Инстаграмдачы. Вайнер болоюн деп чечтиңиздерби? Жок, негизи Же подписчик көбөйтүү максатында? подписчигим Кудайга шүгүр жакшы эле калды, бирок сүрөт жүктөп жөн эле жүрө берсең, баягылар уже Зеригиштүү болуп калат, зеригиштүү болуп кетет экен. Ошого кичине активный бололу деп, тем более орозо күнү бош болдук. Жок деген ошо Инстаграмга иштеп туралы деп анча-мынча вайн тартып аттык. Даярданганча. Кино тартуу ой барбы да? Бунттан кийин эмнегедир? Кино бар дегенде кылдыңыздар. Бар эле, вот баштайлы дедик эле, кээ бир инсандардын баягы сөздөрү расход, ачык эле демирчи болобуз деп сөз беришкен. Ошолор бир аз жумуштарыбыз жүрүшпөй атат, ошо күзгү калтырып тургула деп ошентип коюшту. Демек кино планы бар. Кино сөзсүз түрдө план бар. Тамашоодо балдарды кантип тарбиялайсыздар? Айтып атпайсызбы, жоопкерчилик деп команданын жумушу бул оор болот да. Кантип тарбиялайсыз? Кээде баягы эркелеп кеткендер, жылдыз оорусунда баргандар болот да. Алар менен кантип туруштук бересиздер? Ошол кыйын суроо. Мынандай кылып беребиз деп айтыш кыйын, бирок жылдыз оорусу менен ооруган оюнчу өзүнөн өзү жок болуп кетет. Команда жаңы келгенде уже мындай үстүрттөн эле карап билесиң да. Мындан чыгат. Мына аягына чейин барат, көрөсүң. Мына бирдемке кылат. Мына эртең жок болуп кетет, көрөсүң деп эле мындай өзүчө эле бир кеңеш коебуз. Анан оюндар уюшула берет, келише берет. Советибиз айтабыз, түз жүргүлө, мындай болгула, тигиндей болгула. Кеп кеңешти берип жүрө беребиз. Анан ошо айткандай эле барып бир экөөсү ушул жака кирет да баш оту мененчи. Калгандар ушу кичине убакыт өткөрүш үчүн жүргөн болот. Кээ биркилери бир-эки жолу чыгып алып эле уже мен болду, максатка жеттим деп таштап койгондар болот. Анан кече Георманов Стергелерден мурда кабар бердик. Ушундай десем суроо аткан экен. Инстаграмда плагиат шоу деген
Барыңыздар жакшы билсеңиздер керек. Инстаграм бир баракча чыгып калды да, ошол жерде баардык тамашанын командаларынын баягы уурдалган тамашалары жүктөп атат да. Анан ал жерде ноунеймден да тамашалар бар экен, ошо Өзбекстандан алган. Буга кандай комментарий берет элеңиздер? Ошол жерде анча-мынча тамашанын ардагерлери дагы ой пикир калтыргандар бар экен. Моюнга алыш керек. Эми баягы чындыкты айтсаң, элге жагысын дейт го. Биз башында команда болуп түптөлгөндө жүргөнбүз. Өзүнүн идеябыз менен даярданып эле чыгып. Анан кийин ошо Өзбекстанда ушундай бир КВМ бар экен деп, анан кийин билип калып атпайсызбы? Аны ким болуп калды? Аны экран таксыр айткан бизге. Моюнга албас таксыр. Ачык чындык. Ушундай бар экен деп. Анан бир-эки жолу көрүп, кээ бир идеялар жагып калат. Ошону апарып ойноп коебуз. Бирок деле көп эмес, бир оюнга 90% өзүнүн шутка менен барсак, 10%, 15% ояктан алып дегендей. Ошентип жүрүп, 1-2 жылда уже ал нерсе билинди да. 1-2 жылда билинди. 1-2 жылда уже биз эле эмес, Бишкектин командалары да көрүптүр аначы. Мен ойлоп атпайм, аны бир тамаша бүткөндөн бир 6-чы сезондон кийин анан байкады ошо 7-8. Жок, ошо жалган айтпасам бир 4-чү сезондо аралаштырбадык. Ушу 5те кичине аралашты да. Анан 6да кичине аралашты, болду. Ошо боюнча токтодук дагы, анан 6-чы сезондун финалына барганда вообще эч жактан албадык да. Только өзүбүз даярдандык. Ат такташ керек, бетке дак түшүп калды. Булар плагиатчиктер деп тамашанын командаларынын арасында кичине сөз жүрө баштады. Ал нерсени моюнга алыш керек. Кээ бирки тамашаларын алып жүргөнбүз. Анан финалга барганда бир да кошподук. Только өзүбүз даярданып бардык. Кудайга шүгүр, даярдансак болот экен, уттук. 7-чи сезондо ак өргө менен ойнодук. Ошондо дагы ошол оюнда бир аз баягы курчуп кеткен жерлер да бар экен да. Ошол оюнда эч жактан алынган эмес да. Бүт 100% өзүнүн эмес, 100% өзүнүн идея менен барганбыз. Ошол болду. Биякта филиалда кээ бир командалар уже көтөрүп келе баштады. Бияктанчы көргөндөрүңдү, билгендериңди бул болбойт, всё. Бул бияктыкы деп кыскартып жүрүп, азыр араң ошентип уже тазаланган убакыт да. Кече биз барсак, Ташкент азыр бизден алып калыптыр да, наоборот. Тескерисинче. Тескери бизден урдап калыштыр. 4-чү сезондо ойногон тамашаларыбыз жүрөт, 5-чи сезон, 6-чы сезон. Кече могу акыркы оюн 10-чу юбилейлик сезондо утуп келбедик Ноунейм кубокту. Ошондо бир баягы подушка, понт болгон окуя деп ишине адаштырган шуткалар бар эле. Кудду ошолор ошо жерде жүрөт да. Бизден алып калыштыр. Анан эми кээде баягы башында биздин ырчылар дагы казактардан алып, кийин анан казактар бизден которуп баштабады беле. Эми баягы чыгармачылыкта идея сөз урдалат экен. Урдалат, Азыр тамашалар деле окшошуп калды да. Бир тамаша ойлосоң, же Америкада болгон болот, же Турцияда болгон болот, же Россияда болгон болот. Чын эле эмне үчүн Турциядан урдабайсыздар? Идея. Бул жакта КВМ бар экен, билбейбиз да биз. Ал жакта биздикилерди алар шуткасы менен күлдүрүш кыйын. Узун кудул болушуң керек да анчы. Эң негизи ошо башка жактан албай эле Өзүң ойлоп тапканыңыз. Начар чыксаң дагы өзүң ойлоп чыксаң ошол жакшы экен. Учурда эмне менен алексиздер? Буюрса эми той сезон, орозону чыгардык, той сезон башталып атат. Ошого Кирешени кайдан табасыздар? Сиз кирешени кайдан табасыз? Мисалы, Эмил Токтошев, Эмагазынын өзүнүн бургерлери бар. Калп айтпасак, Мурат Жалиевдин өзүнүн чайканалары бар. Сиздечи? Менде эчтеке жок. Мен карапайым. Көңүлдүү жигиттер бар. Көңүлдүү жигиттер бар, эми ал дагы 1-2 оюн ошол өзү менен өзү расходторун жаап дегендей. Эми мындан ары буюрса жакшы аракет кылсак, киреше кирип калат. Анан киреше эң негизи ушу бизге тойдон эле. Калкта, журтта, элде той болсун деп эле тиленебиз. Тойдо биз кызмат кылалы деп. Сиздечи? Мен кээде уш Турциядан майда кийим-сийимдер менен таратып коем. Анан той биздики да. Тойдо уставкаңызды айтпадыңыздар? Айтпадык. Жетет, Кудайга шүгүр. Эгерде көрүшүлөр болуп калсачы, ушул мен Кадыр Жамат тойго чакырайын дедим эле. 550 73 81 88.
WhatsApp'тагы бар, звонок кылсаңыздар да иштейт. Чала бериңиздер. Ушундай өчкө калса кайра чалыңыздар, же СМС жазыңыздар. Анан дагы сизге айтайын дегеним, ошол тойдо бир адашып калган сөзүңүз чыгып кетти да, ошондон кийинки сиздин реакцияңыз кандай болду? Ошол убактарда 1-2-3 күн кичине мындай бир эме болот экенсиң. Мындай жаныңдагыларга, элге сыр бербейин дейсиң, бирок неге ушунда адаштым экен деп кичине бир өкүнгөн калат экенсиң да. 1-2 күн, 3 күн. Андан кийин уже көнүп эле калдым. Көнүп эле калдыңыз. Азыр адашсам андай нерсе жок да мендечи. Мен уже башынан элдер кандай реакцияда? Ал сиздин видеоңузду ошол той сферасынан жүргөн бардык эле тамадаларга жөнөтө баштады да. Аны мага да жөнөтүп атышты. Анан кийин эми сизге жөнөтпөйүн дедим. Сиздин өзү жүрөгү эзилип турган болуш керек. Жок, эми ошондо сиз ушул ситуациядан кантип чыктыңыз? Ошол сиздин реакцияңызды билгибиз келип атат да. Ресторанда ошондо адашып сөгүнүп алганда ресторанда эч ким байкаган жок да. Байкаган жок. Себеп аны баягы камерачы звукту пульттан алган да. Таза. Ал жерде баягы акустика анча болбогон үчүн эл эч ким эле байкабай калган. Ошол Ташкөмүрдө Алатоо ресторанда болгон. Ташкөмүрдө Алатоо ресторанда болгон Мали сайдлыктардын тою. Кудалар аксыдан болчу ошо. 11 сентябрда болгон той эле да болчу. 11 сентябрда болду. Октябрь өттү, ноябрдын ортолору чыгып келди да. 2 ай өткөндөн кийинчи. Ошондо монтаждалып ошондо чыккан эме да бул. Значит, монтажда байкап калыптыр да. Ошо монтажда байкагандагы анан баягы камерачы ошол жерин кыркып туруп, сен тоюңда ушундай нерсе болгон деп күйөө балага жөнөтөт. Анан күйөө бала бир күлөт да, анан жоролоруна жөнөтөт. Болду, ошондон кийин эле тараган да. Тарап кеткен. Ал камерачы менен байланыштыңызбы? Байланышты. Өзү эле мурда мамиле кылып жүргөн балдар эле. Анан эми мындай болуп кетет деп ойлободук эле, кечирип койгула тияк бияк деп. Анан особо деле баягындай капа болуп, мен сени мынтип берем, тигинтип берем деген нерсе болгон жок да. Кардарлар азайып кетпеди ошол учурда? Жок, наоборот көбөйдү. Ошол видео чыккан моментте бир жумадан кийин Инстаграмдан номериңиз бериңиз, тамада экенсиз, тойго заказ кылам, кээ биркилер тамашалап, мен тоюмда сөгүнүп койбойсузбу анан депчи. Көбөйдү чындап элечи. Демек жардам тийип турду бул. Ооба, наоборот, мага плюс болду. Эми жаңылбас жак, өндүрүлбөс жак болбойт дейт. Ошого мен же бир баягы атайлап сөгүнсөм го мейли. Үч сөзү көп жазыптыр комментарийде. Эмне эле азыркында туяк болбойт? Жаңылбас жак, өндүрүлбөс жак болбойт. Эми көбүнесе ошол Москвада ошол мекендештерге, Москва болобу, Россиянын бардык тараптарында ошол Москва десем чектелип калат экен бир шаар менен, Россия деп айтайын. Ошол мекендештер аябай көп да. Анан эмнегедир ырчылар концерттерди көп коюп барышат. Эмнеге тамашачылар аз барат же такыр эле барбайт десемдер болот да. Эмнеге? Же келбей коебуз силерге? Жок. Убагында барып эле жүрдүк. Ошол баягы команда болуп барсаң, жок дегенде бир 7-8 адам барасың да. 7-8 адам туда и обратно самолет. 7-8 адам жатаканасы. 7-8 адам питаниясы. Чыгым концерт өзүн өзү актабай калышы мүмкүн да. Чөнтөгүнөн чыгым кылып калышы мүмкүн. Ошого анан көпчүлүк тамашачылар мындай кызыга бербейт. Анан 2 адам барып концерт коюн десе, 2 адамга программа азыраак болуп калат. Азыраак болуп калат, ошол эле кайталама нерселер. Массовка көбүрөөк барсаң, ал жактагы концерт жакшыраак өтөт. Ал жакта мекендештерге бир аз жаңылык болот дегендей концерттерчи. Ошого өзүн өзү актабагандыктан команда менен баарыбыз биригип бара албайбыз да. Бирок 2-3-өңүздөр барсаңыздар деле эмнегедир билинбейт да. Же план бар алдыда бара турган? Азырынча план жок. План жок, Себеп катуураак иштеп, жакшыраак бир материал менен барыш керек. Себеп ал жерге концерттер бара берип уже ал жерде мекендештер концерт болуп эле жатып калды да. Иштейсиң бир аз. Уже 2-3 адам менен КВНчик же тамашачы барып концерт койгон уже болбойт да. 3 адам. Эмне үчүн болбойт? Кам 4 адам болуш керек, эң азы 4 же 5 болуш керек. Жегин ойнойсуң да. Ишиңди ошол жерде өзүңдүн ишиңди, кызматыңды кыласың да. 3 адам болуп калса ушунча рол бөлүнүп кетет да. Анан кийин биз ырчы эмеспиз да, административ менен барып эле концерт кое берели дейчи. Жок, ырчылардын ыры көп да, 20-30 ыры бар, ошо менен ар бир выходто 3-4 ырдап коюп концерт алакса болот. Анан концертти ошол жакта кылганга жараша концерттик залда кылыш керек. 2 сааттык, ашып кетсе 3 сааттык концерт программа. Анан
Бак кафелерде, клубтарда барып эле жүрөбүз да. Ачыгы. Эми Кудайга шүгүр ошол жактан ырыскы таап жеп келдик. Ошо кафелерде иштеп, кээ бирки мекендештерибиз ырыскы таап жеп атат. Эми ал жер жаман деген болбойт, бирок ошо концерт убагында биздин жаштар кичине кызып алып, ичип алып, кичине тополоң чыгарган убактар болот. Анан түндө саат 1ден кийин метро иштебейт, жабылат. Анан ошол жерге чейин таңгамал 4-5ке чейин отурат. Эртеси күн жумушка чыгыш керек деген. Кыйналып калышат бекер эле. Анан ошо концертти койсоң, ошо концерттик залга кечке маал саат 8де башта, 11де бүтүр, 1ге чейин алар үйлөрүнө жетип алыш керек. Ошондой концерт койсоң болот да. Клубтарга барып жүрдүк, кафелерге барып жүрдүк. Эми жаман эмес, жакшы, бирок мындай карап Чарчатар бирок. көңүлүң ооруйт да, мындай карап. Мекендештердин абалы кандай? Барып келип атасыз. Абалы жакшы. Мекендештер Кудайга шүгүр алды. Өздөрүнчө бир эмелерди ачып, поликлиникалардан бери ачышып иштешип атат, залдарды ачып атат. Бизнестерин баштап коюшкан, көпчүлүгү такси кылып жүрүшөт. Иштегендер аябай жакшы. Анан кээ бирки мекендештерде бар, иш кылбай деле жүргөндөр бар да. Чөн эле убактын кетирип, ошол жакта жаштыгын кетирип ойноп жүргөндөр бар. Аларды көрүп деле кичине көңүлүң ооруйт, бирок эми пешене Кудайдын айтканы болот. Ар бир мекендеш өзүнүн рызкысын таап, тынч эсин аман мекенибизге кайтып келсин деп. Сладости Багири тартуулайт. Сиз таттуу жакшы көрөсүзбү? Жана дагы жегиңиз келеби? Сладости Багири фирмалык магазиндеринен торт сатып алып, таттууларды каалашыңча же. Эми тамашага айтып келсек, тамаша 6-сезондо бир аз калыстарга ачыгын эле айтып, быйыл Донинди жини жаман деп чыккансыздар да. Ушул жерде ачык эле айтыңыздарчы, мындай кысым болгонбу ошол убакка чейин, 6-сезонго чейин? Жок. Же ошого орун бербей, же артка тартып коюп, же калыстар тарабынан бир аз туура эмес баалап койгон учурлар болду беле. Эмне үчүн ушундай юмор менен чыккансыздар? Мында бир себеп болуш керек. Биз ошондо ойноп жүргөндө биз жакшы күлдүрдүк. Эмнеге калсар тобу бизге бербейт деп өзүбүзчө капа боло беришибиз да. Кийин анан биякта филиалды ачып, филиалды өткөрүп, кээ бир командалар жакшы күлдүрсө дагы бир аз нискираак бал алып калган кездер болот да. Ошолорду көрүп туруп анан жооп аласың да. Алар калсар тобунан жооп албай туруп эле убакыт өткөндөн кийин уже биякта командалар ойноп атат, кээ биркилер пасыраак бал алат, ошондон эле уже жооп алып койсуң. Себеп Эмне үчүн ошо 6-сезонго барып анан биз өтө эле баягы ошко басым жасап койчу экен элек да. Сахнага чыгып эле ака, ука, эмне кылып жүрөсүң деп. Өзүбүздү бөлүп алып да. Өзүбүздү бөлүп алып, ака десек эле эл күлө берет. Эми карапайым эл күлө берет экен да. Бирок юмор жок да. Оштон барып эле ака, ука деп койсок эле эл күлө берчү да. Ол эми калыстар тобунда бир аз интеллект бийик адамдар отурат. Карап юмор азыраак деп ошентип низкий баллдарды алып, ошентип чемпион болбой жүрүпбүз деп көрсөтчү. Бирок 5-сезондо финалда экинчи эмес санап алышыбыз керек эле биз. 3-тү берип койгон. ошол сыяктуу нерселер айтам да. Болду эле. Мен ошондо бир жыл кап болгом, башка кап болгон эмесмин. Экини алышыбыз керек эле да, 5-сезондо финалда. Эми 2-3 айырмасы жокта чемпион болбодуң да. Кайсы команда күчтүү болду сиздер боюнча? Кайсы команда күчтүү деп дейсиздер? Ошо Нонеймге эң бир күчтүү атаандаштыкты жараткан команда. Эми мынау команда күчтүү деп айтыш кыйын да. Сиздерге атаандаштыкты жараткан. Себеп бир оюнга барсаң, бир команда катуураак мээнет кылып аракет кылса, ошол команда күчтүү чыгып коет да. Кийинки оюнга барсаң, ал команда анча даярдык кылбай койсо, башка команда чыгып келет. Негизинен ошо биздин баягы мурунку эски атаандаштарыбыз бардыгы эле күчтүү болчу. Сиздерге кайсынысы көбүрөөк? Моника Белуччи, Агорго Сити. Эки команда, Жок, ак кеме деле кыйын болчу, мисалы Тамада. Мен ойнободум ак кемелер менен. Ошон үчүн. Ак кеме 4-сезондо чемпиондук алышкан. 5те чыгып кетишти ошо деле алар. Тамадалар кыйын келишкен. Экөөңүздөр бир гана айыңызды айтыңыздар. Анан биз көрүүчүлөргө коелу. Комментарийга билдирүү жазсындар, кимисиникине көбүрөөк күлгөн болсо, кимисинин ошол айың тооту көбүрөөк күлкүнүчтүү болсо. Баштай бериңиз. Мен баштай берейин, Эми бу YouTube'да болот да туурабы? Эфир аркылуу дагы. Эфир аркылуу дагы болот. Андан кийин YouTube'да аркылуу. Эфир аркылуу баягы тоң койдук дегендер өткөндө турабы, эфирден ушулар. Анда мен штукам деле өтөт экен да. Жан келинчекти көргөнү жеңес келет экен да. Кандай отурат экен кайнысиңдим депчи. Үйүнө келсе да кийин пиала сынган,
идиш табактар сынган экен да. Эми эмне болду деп сураса, ушу күйөө балаңыз менен кичине таарынышып урушуп кеттик дейт экен. Анан акыл насаат айтып кетет экен, ушту башталат, сабыр кылгыла, бактылуу болосуңар, аяктаят деп акыл насаат берип кетет экен да. Анан арадан да бир 2 ай өтөт экен, анан кайра келет экен. Не болду экен, кайнысиңдем жакшы болуп кеттиби экен деп жеңеси текшергени келсе, дивандан бир пут сынып калыптыр да. Анан кийин сынып калды. Не болду дагы, эмне дагы тополон болду десе, жок, ушу күйөө балаңыз менен жарашып алдык дейтмиш. Жарашканга дивандын путуна күч келиптир да. Жакшы. Мен бир анекдот айтып берейин да. Кимиси күлкүнчүү болот экен, урматтуу YouTube көрөрмандар. Эл оозунда жүргөн анекдоттор. Эми анекдот элдин оозунда жүрөт да. Бир балыкчы ысык көлдөн балык кармап алыптыр да. Балык кармап алтын балык кармап алыптыр. Алтын балык кармап алган экен, алтын балык айттыр. 3 тилегиңди айт. Мени кой бер, пожалуйста дептир да. Хорошо. Аткарасыңбы? Аткарам. Анда биринчи тилегим. Мен өзү Бишкектен келдим көлгө. Сени кармап алдым. Ошто Бишкекте оштуктар аябай толуп кетти. Ошолор кетсин ошуна. Бишкекти тазалачы дептир. Десе алтын балыкымда ыратыр дагы. Мен колумдан келбейт дептир. Андан көрө мени пышыр же. Анда экинчи тилегим. Мына жай ысык көл сезону келип атат. Ошо көлгө оштуктар такыр келбесинчи дептир да. Десе алтын балыкымда ыратыр да, брат. Мунун дагы аткара албайм десе. Сен алтын балыксың го 3 тилегиң аткарам деп эдиң беле десе. Ака, мен ам оштон болом, аткара албаймын деп. Өзүм акбыр адам болот. Көрсө оштон барган азы балык экен да. Балык кантип барып калдырсыз көлгө? Акбыр адам наараңа түшөт да. Анан баягы күн ысыганда неме болот го? Бул болуп чыгып го, ошондо бул чыгып туруп, балык жамыр болуп туруп көлгө жайган да. Акбыра кандай нарынга кошулат? Ошо айтып атпайбы, буу аркылуу нарынга кошулуп туруп, нарындан дагы пересадка болгон да. Мен ойлогом просто булут аркылуу барыптыр да. Ошо бирөө водовоздор болобу, ошолор Акбырадан суу алып туруп көлгө төгөбү. Жок, эми тиги таш көмүр жакка барганда, ошо случайно барып калса керек дейм да. Биз баягы жогорку кеңеште отурганда эле сүйлөшүп атабыз. Маселени чечип аткандай эле. Рахмат. Сонун болду. Урматтуу көрүүчүлөр, жазып коюңуздар, кимисинин анекдоту сизге жаккан болсо, сөз комментарий калтырып коюңуздар. Менин анекдотумду жакшы түшүнүп туруп анан кийин жазгыла. Түшүнүп туруп, түшүнүп жакшы. Андан кийин ошондой эле No Name командасынын сүйүүчүлөрү болсо, көңүлдүү жигиттерди сүйүп көргөндөр болсо, сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар, канчалык көп экениңиздерди биз көрүп алалы. Буюрса. Урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, сиздер көргөн Coffee Time көрсөтүүсү бүгүн бизде конокто тамашоонун ардагерлери болдук десек жаңылышпайбыз. Күлкү жаратуучулар, алып баруучулар Кадыр Жарматов, Икрам Юлдашев жана ошондой эле Coffee Time көрсөтүүсүнүн алып баруучусу менин атым Шергазы Турдукулов. Ар дайым биз менен болуңуздар. Кызыктуу маектер адайым сиздер үчүн тартууламакчыбыз. Көрүшкөнчө саламатта калыңыз. Эми баягы бир жерине сөз туруп коштурсак болобу? Сладости Багири тартуулайт. Сиз таттуу жакшы көрөсүзбү? Жана дагы жегиңиз келеби? Сладости Багири фирмалык магазиндеринен торт сатып алып, таттууларды каалашыңча же. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Багири таттуулары.